Чоң рахмат, урматтуу ага. Мен да кесиптештерге кошулам. Мына Оштогу Азаттыктын филиалын ачып атканга элдер каршы болуп атат. 2010 жылды ушундай улуттар аралык кагылышуу, кан төгүүнү ушундай эле уюмдар, Азаттыкка окшогон сайттар күчөтүп берген да. Бардык мындайча айтканда махаллаларга кирип, интервьюларды алып, бири-бирине тукурупчу. Ушуну жаап аштырбай койгонго укук органдардагы таасирин тийгизсе деп эсептейм. Анан мамлекет чек арадан башталат. Мына кечиндеси көп звоноктор болду. Баткендеги чек арадагы болгон окуя боюнча маалыматты жабык эшик артындагы келип тиешелүү жетекчилер, министрликтер маалымат берип койсо. Азыр мына бүгүнкү күндө ар ким ар нерсе дейт, бирок элибиздин коопсуздугу, элибиздин ден соолугу биринчи орунга коюлуш керек. Андыктан кайрадан эми улуттар аралык кагылышуу унутулуп, бири-бири менен достошуп атканда азыркындай филиалдарды ачуу өтө мамлекетке чыккынчылык деп эсептейм.